19-кылымдын акырында түптөлгөн Кызыл Кыяш шаарынын пайда болушуна аймактагы көмүр кени себеп болгон. Ошол жылдардан тартып бозурайган тала элге толуп, өнөр жай күзүлдөп иштей баштаган. Совет доору урагандан кийин эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында да шаарда өндүрүш токтогон эмес. Учурда шаар Баткен облусунун экономикасын алдыга сүйрөгөн локомотив. Завод, фабрика болуп, цемент завод ачылды, ошондой эле шиферный завод ачылды, заводдор иштеп атат. Базарларыбыз аябай жакшы иштеп атат, рыночный экономикада. Элге жакшылык болуп атат, шарт түзүлүп атат. Аябай жакшы көркөндүрүү аябай жакшы болуп атат. Шаардын 125 жылдык мааракесине карата бир катар ачылыштар болду. Атап айтсак, 1-Кичи районунда эс алуучу скверге чек ара окуясында каза болгон жоокер Марат Ташмурзаевдин ысмы ыйгарылып, сквердин курулушуна жергиликтүү бюджет эсебинен 1,3 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Стадионубуз реконструкция болду. Бул жакта глобус мини скверибиз ачылды. Жана ошондой эле веложол, тротуар, жаш балдардын ойночу аянтчарал курулду. Анан эң негизгиси биздин Баткен окуясында каза болгон жоокерибиздин атына али ачылып атат. Азыр өзүңүздөр барып күбө болосуздар. Буйруса өзгөрүүлөр өтө чоң. Ошону менен бирге биздин жетекчилерибизге, өлкө башчыбызга ушул саясатты колдоп аткан баарына ыраазычылык билдиремин. Элибизге, жаштарга жана вело сүйүүчүлөргө шаардык бийлик майрамдын урматына 2 чакырым веложол салып белек кылды. Веложолду курууга 10 миллион сом каралган. Белгилеп өтсөк, бул веложол Баткен облусунда алгачкылардан болуп курулду. Ошондой эле Төрөбай Кулатов атындагы Борбордук стадионун реконструкциялоо менен катар эс алуучу бөлүгүнүн курулушу жүргөн. Курулуштун 3 миллион сомдук бөлүгү ашар жолу менен жасалып, жергиликтүү бюджет эсебинен 2 миллион сом кошумчаланган. Шаардын инфратүзүмүн жакшырткан ачылыштар менен 125 жылдык мааракеде тазалык ишканасына техникалык колдоо көрсөтүлдү. Ал эми шаардын жашоочулары жана коноктору майрамды Борбордук стадиондо тосушуп, маданий концерттик программага күбө болушту. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.